Жашыл Мураста көчөттөрдү тек гана тегип койбой, аны келечектүү бакка айландыруу милдети коюлган. Нуркен районунун Момбеков айыл аймагында бул өнүктүктүн артында айылдардагы жолго жакын аянттарга эгилген. Жашыл Мурас программасынын негизинде айыл өкмөттө атайын былтыркы жылдан баштап 2 гектар жер аянтын ажыратканбыз. Былтыркы жылга мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде мөмөлүү дарак эккенбиз 500 түп. 250 түп шабдалы, 250 түп кокон гиляс. Ошондой эле быйылкы жылга дагы эктик, 530 түп эктик. Жергиликтүү бюджеттен 250 миң сом акча каражатын ажыратып, 250 түп шабдалы көчөтүн, 280 түп алма түп көчөтүн эктик. Эми программада көрсөтүлгөндөй атайын определенный бир аянттарга эгилсин деген сунуштар көрсөтүлгөн ал жерде. Ошон үчүн бул жерде 3 гектар жерди алганбыз. Мындагы көчөттөр айылдардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бекитилип берилген. Анткени булардагы 2-3 жылдан кийин мөмө ала баштайт. Бул менен жашоо шартын жакшыртып алсын деген таризде пайданын 80% бакта караган үй бүлөгө 20% айыл аймактын бюджетине кетет. Азыр эми булар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө биздин өкмөтүбүз тарабынан ушул 5 семьяга бөлүп берген. 40 сотиктен азыр былтыркы эгилген 2024-жылы эгилген шабдалы кокон гиляс эгилген бул жерге. Азыр бул жерде 2 жаран карайт. Анан быйыл 2025-жылдагы эгилди. Ал жерге 3 жаран карап атат азыр. Булардын эми аз камсыз болгон үй бүлөлөр буларды көчөттөрдү өздөрү карап, кыркып, мындай кылышып, актап, сырдап, тазалыгына, анан айыл өкмөтүбүз тарабынан буларга дагы ушу милдеттеме берилди. Ушу айланасын тосуп. Айыл аймактагы Үсөн Сыдыков атындагы паркты иретке келтирүү көрктөндүрүү аракетинин артында жаз башталар менен көчөттөр тигилүүдө. Бул көрктөндүрүү жана жашылдандыруунун 3 айлыгын алкагында орун алууда. Ал үчүн айыл аймактын бюджетинен 400 миң сом ажыратылган. Бул жерге 62 дана арча түбүн отургуздук, 20 дана ак кайын көчөтүн отургуздук. Ошондой эле жалпы айыл өкмөт аймагындагы дыйкандар менен көчөттөр отургузулууда. Ошондой эле мекеме ишканалары менен бүгүнкү күндө 92 дана көчөт отургуздук. Көчөттөрдүн канчалык деңгээлде көктөп кетүүсүн көзөмөлдөө мониторингде август айында жүргүзүлөт. Ал эми 3 айлыктын негизинде ар жуманын ишембиси айыл аймакта эмгек майрамы катары саналат. Айлана чөйрө иретке келтирилет. Гүлжина Мөндөгова, Чыңгыз Абдыкадыров, Нуркен району.